Достор, бул сабакта сиздер менен алгачкы CSS кодубузду жазып, аны менен HTML'деги кайсы бир элементтерди стилдеп, алардын кандай ыкмалары бар экенин, башкача айтканда HTML'деги элементтерди CSS аркылуу стилдөөнүн кандай үч ыкмасы бар экендигин көрсөтүп өтмөкчүбүз. Андан сырткары бул курстун алкагында кандай сайтты жасап иштеп чыгарабыз, ошого дагы көз жүгүртүп кетебиз. Достор, азыр экранда сиздер сол тарабында код редакторда биз мурунку бөлүктө HTML'дын негиздери менен таанышуу бөлүгүндө жазып өткөн кодубузду көрүп турасыздар. Биз кийинки, башкача айтканда, бул бөлүмгө тиешелүү болгон проектибизди ушул коддун базасында жасап өтмөкчүбүз. Ал эми келиңиздер достор, азыр биз ушул бөлүктүн алкагында жасай турчу демо баракчанын, башкача айтканда, финалдык баракчага көз жүгүртө кетелик. Ал жака көз чаптыра турган болсок, үстүдөгү навигация өзүнчө блок болуп жакшынакай болуп көрүнүп калыптыр. Мисалы, ар бир шилтемеге мышканы алып барсам, алар кызыл түскө боелуп түшөт экен. Өңдөрү көккө боелуптур. Ушул сыяктуу топ деген жаңы элементтер пайда болуп, кыскасы кайсы бир, мындайча айтканда, жакшы абалга келип калганын байкап турабыз. Кайсы бул дизайн, стилдер колдонулуп. Мисалы, ошол эле байланыштуу макалалар деген карай турган болсок, ал дагы өзүнчө блок болуп, жакшынакай болуп көрүнүп калыптыр. Биз ушунун бардыгын буюрса жасап өтөбүз. Келиңиздер, эми кийинки кадам катары биз код редакторубузду жаап туруп, 02 HTML негиздери дегендин папканы өзүбүзгө дагы бир жолу копировать этип, бул жерге вставка кылып, аны кийинки проектибизге базис кылып алалык. Келиңиздер, мен жаңы пайда болгон папканы атын өзгөртөйүн. 03 CSS негиздери деп өзгөртсөк болот, достор. Эми келиңиздер, мен муну бардыгын өзүмдүн код редакторуман ачам. Код редакторго барам дагы, ошол 3 сызыкчаны басып, файлга алып барып, open folderду басабыз. Рабочий столго келип туруп, жаңы атаган папкабызды ачып, аны тандап алабыз. Welcome-ду жаап коеюн. Келиңиздер, достор, мурунку проекттин index.html-ын жаап коелук дагы, go live'ды басып, жаңы папкадагы index.html-ды ачып алалык, жана аны сол жака жылдырып алалык, ыңгайлуу болуш үчүн. Келиңиздер, достор, биздин HTML-ге барабыз дагы. Азыр сиздерге мен CSS-ти HTML элементтерге колдонуунун эң биринчи ыкмасын көрсөтүп кетем. Жалпысынан 3 ыкма бар, ошолордун биринчисин көрсөтөм. Бул англисче айтканда inline CSS деп аталат. Кыргызча болгон котормосун тапкан жокмун, достор, ошондуктан бул жакта англисче сөздү колдоном. Аны кылыш үчүн ар бир кайсыл элементти стилдегибиз келсе, ошол элементке барабыз. Биздин учурда биринчи даражадагы баш сөзгө барабыз, программчынын журналы деген. Анан H1-дин ичине style деген атрибутту жазып, анын ичине бизге керектүү болгон стилди жазабыз. Биз мурунку сабактан color кош чекит blue деген стилди билебиз. Бул тексттин өңүн көккө боейт. Эгер муну сактай турган болсом, программчынын журналы деген текстим көк түскө боелуп калды. Бул жактан ушул кичинекей квадратчанын ичинен көрүп турасыздар, blue деген кандай түстү белгилейт экенин. Биз муну мурунку color highlight деп орноткон плагиндин жардамы менен көрө алабыз, достор. Муну өчүрөм дагы. Бул inline CSS боюнча сөз кыла турган болсок, мындай кодду силер эч качан кодуңарда колдонбошуңар керек. Анткени бул өтө жаман практикалардын бири болуп эсептелинет. Анткени сиздер HTML код менен CSS кодду аралаштырып жазып жаткан болосуздар. Эгерде ошондой болсо кодуңуздар, эки нерсе аралашып, башаламан болуп калган болсо, кодду түшүнүү кыйын болот. Жана ушул кодко өзгөртүүлөрдү киргизүүдө дагы кайсы бир кыйынчылыктар жаралат. Ошондуктан бул мисалды сиздерге жөн гана кайсы бир эски код, башка бирөөнүн эски кодун көрүп, таң калбашыңыздар үчүн эле мисал катары көрсөтүп жатабыз. Ошондуктан келиңиздер, муну бардыгын алып туруп, жөн гана комментарий кылып, сиздерге конспект катары калтырып коелук. Келиңиздер, муну кат кылып алалык. Кат деген вырезать. Анан бул жака комментарий жазып, жөн гана inline CSS деп бул жерге документация кылып калтырып коебуз. Бул биринчи ыкма болду, CSS стилди кайсы бир элементке колдонуу боюнча. Экинчи ыкма бул internal CSS деп аталат, же кыргызча айтканда ички CSS.
Аны колдонуш үчүн биз head элементинин ичине style деген тегти аныктайбыз, достор. Ушул стайлдын ичине биз мурунку сабакта карап өткөндөй эле HTML кодду жазып өтөбүз. Мисалы, селекторду жазам h1 деп, андан кийин тармал кашаны ачам дагы, анын ичине келиңиздер color, кос чекит, blue деп анықтап коелук. Муну сактай турган болсом, биз көрүп турабыз, HTML кодубуз колдонулуп, ушул h1 деген тегке биздин текстибиз тийиштүү түшкө боелуп калды. Биз бул ыкма менен өзүбүздүн CSS кодубузду HTML коддон, башкача айтканда body'нин ичинен алып чыгып, өзүнчө бөлүп алдык. Бул негизи жакшы ыкма болуп эсептелинет, бирок мунун дагы бир чоң мындайча айтканда минустары бар. Анткени элестетиңиз, сиздин кодуңузда миңдеген, жүздөгөн, мындайча айтканда CSS-ке тиешелүү код пайда болду дейлик. Ошондой болгон учурда силердин файлыңар өтө чоң болот дагы. Канчалык чоң болгон сайын, ошончолук бул файлды окуп түшүнүп, аларга өзгөртүү киргизүү оорураак болуп баштайт. Ошондуктан бул экинчи ыкмадан дагы жакшыраак үчүнчү ыкма бар. Ал үчүнчү ыкма external CSS деп аталат. External CSS-тин алкагында, аны кыргызча которгондо сырткы CSS деп которсоңуздар болот, сырткы же болбосо тышкы CSS. Ошол тышкы CSS-тин алкагында биз кайсы бир файлды ачабыз дагы, ошол файлга керектүү болгон стилдерди аныктайбыз. Анан ошол стиль файлы менен индекс HTML-ди бири-бирине байлап, керектүү стилдерди веб баракчага колдонобуз. Келиңиздер, бул жакты дагы комментарий кылып калтырып коелук. Inline эмес, internal CSS-ти. Анын үчүн комментарий белгисин ачам дагы. Стайлдын бардыгын жабам. Анан жөн гана келиңиздер internal CSS деп жазып коелук. Эми external CSS-ти аныкташ үчүн жаңы файлды ачабыз. Ал файл style checkit CSS деп аталат. Ошентип атайбыз. Бул жакта, достор, эң башкысы файлдын экстеншени CSS болуш керек. Ал эми стайлдын ордуна каалаган атыңыздарды тандалсаңыздар деле болот. Мен болгону көпчүлүк программчылар тандаган атты жазып алдым. Эми келиңиздер, бул жака биздин h1 деген селекторубузду жазалык. Тармал кашаларды ачабыз, анын ичине color деген касиетти аныктап, кош чекитти коюп, blue деген маанини беребиз ал жака. Анан аягында өтөр чекитчени коюп сактайбыз. Эгер мен муну сактай турган болсом, биздин стилдерибиз программчынын журналы деген текстке азырынча колдонула элек. Мен силерге эң башында айтып кеттим, ушул эки файлды бири-бирине байланыштырып, бири-бирин тааныттырышыбыз керек. Ошондуктан HTML азыр ушул CSS-ти тааныбагандыктан, CSS файлды тааныбагандыктан, андагы стилдерди өзүнүн элементтерине колдоно албай жатат. Эми келиңиздер, биздин HTML документибизге ушул CSS-ти таанууга жардам берелик. Ал үчүн head элементинин ичинде link деп аталган тегти жазып өтөбүз. Мен tab кнопкасын басарым менен атайын rel деген атрибут жазылып калды. Анын ичинде style sheet деп жазылып турат. Кыскасы, style sheet деген кыргызча которгондо стилдердин таблицасы деп аталат. Муну аныкташыбыз керек, достор. Андан кийин href дегендин ичине биздин style CSS-ке болгон жолду көрсөтүп коебуз. Анын үчүн жөн гана style деп жазып башсам, ага Visual Code өзү сунуш кылды, style CSS деген файлды таңда деп. Мен ошону таңдай турган болсом, жана сактай турган болсом, ушул style CSS-тин ичиндеги экинчи саптагы инструкция, ошол биринчи сапта турган селектор аркылуу менин программчынын журналы деген сөздү биздин веб баракчадагы ошол сөзгө, мындайча айтканда, стилдерди колдонуп койду. Достор, корутундулап айта кете турган болсок, биз сиздер менен азыр кайсы бир элементти стилдөөнүн 3 ыкмасын карап өттүк. Биринчи ыкма бул inline CSS, муну такыр колдонбоңуздар кодуңуздарда. Экинчиси internal CSS, же болбосо ички CSS. Аны деле колдонсоңуздар болот, бирок ал өтө дурус ыкма болуп эсептелбейт. Ал эми үчүнчү ыкма болсо, бул external CSS. Анын алкагында биз кайсы бир CSS файлды ачып, ал жака стилдерибизди аныктап, аны HTML файлыбызда ошол head деген тегтин ичинде link деген тегтин жардамы менен бири-бирине байладык дагы, бири-бирин тааныштырып, ошонун негизинде биздин сырткы CSS-деги стилдер
веб баракчабыздагы элементтерге колдонулуп калды.